Өзім көрінбейлі. Ассаламу алейкум, қандайсыздар? Ассаламу алейкум, құтман кешіңіздер менен, қандайсыздар? Бүгін сіздерге аябай сонун тема өтіп берем. Балдардын сүйүү тилдери боюнча тема өтіп берем. Айжамал, қандайсың? Ширин, Мерим, Замира. Келіңіздер, бүгін аябай сонун сабак болот. Кичине адамдар киришсин. Алейкум ассалам, Мерим, кандайсыңар? Нургүл, саламатчылык. Рабия, келгиле. Телеграмда дагы чогулуп атат. Салам, кыздар. Кутман кечиңер менен. Суролорду аягына бергиле, суролорду. Азыр окубайм, бекерле өтүп кетет. Назира, саламатчылык, өзүңөр кандайсыңар? Элида, алейкум ассалам. Динара. Рахмат, амин, амин. Аллахым разы болсун дейт. Үйрөнгөнүңөр үчүн сіздерге дагы ыраазычылык, издеген адам табат дейт. Сіздерге керек үчүн изденип жатасыздар. Ар бир алган билимиңиздер жогунда болсун. Биз бүгүн сүйүү тили, балдардын сүйүү тили боюнча сүйлөшөбүз. Негизи эле ата-эненин сүйүүсүн сезүү балдар үчүн абдан маанилүү. Сіздерге башка бирөө башка тилде мен сени жакшы көрөм деп айткан болсо, сиздер түшүнбөйсүздөр. Маани деле бербейсиздер да. Ал аябай сиздерге жакшы сөздөрдү айтып атышы мүмкүн, бирок сиздер маани бербейсиздер. Ошондой эле биз балдарга өзүбүз каалаган гана сүйүүнү беребиз. Балдар өздөрү түшүнгөн сүйүүнү ала албай жатышы мүмкүн. Сиздердечи? Ата-эненин сүйүүсү балдарды бактылуу, гармониялуу, туруктуу адам болуп чоңоюшуна аябай чоң таасирлерин тийгизет. Кээ бирөөлөр бул көйгөй эмес, ата-эне баланы жаман көрмөк беле, ата-эне ар бир баланы жакшы көрөт да, дей беришет да. Бирок эсиңиздерде болсун, мен ушу канча жылдан бери балдар менен иштешип жүрүп, балдар мен ата-энемди жаман көрөт деген ишенимге кирип калышкан. Мен да апамын, балдарыбызды аябай жакшы көрөбүз, бирок биз айтпасак, тилибиз менен айтпасак, көрсөтпөсөк, балдар мени жакшы көрбөйт деген ойдо калып кете берет да. Ошондуктан бул нерселерди ачык айтыш керек. Бирок баланын өзүнүн сүйүү тилинде ачык айтышыбыз керек. Бир Гери Чепменди баардыгыңыздар билсеңиздер керек, китептери чыгып атат. Ошо сүйүүнүн 5 тили деп азыр кыргызчага да которулуп чыккан. Сиздер ошону окусаңыздар дагы аябай кызыктуу. Бул практик психолог да изилдеп чыккан. Үй бүлөлөр менен аябай көп жыл изилдеп, өздөрү ошо өзү үй бүлөлөр менен жашап, изилдеген да. Ошондо айтып чыккан, көп үй бүлөлөр сүйүүсүн өздөрү каалагандай билдире берет экен. Ата-эне өзү каалагандай эле билдире берет экен. Балдарына ошол сүйүү жетип атабы, жетпей атабы деген нерсени эч ким ойлонбойт экен деп айтып чыккан да. Ошондуктан сүйүүнүн 5 тили деген китеп жазып чыккан. Окусаңыздар болот. Биз башка тилде сүйөм деген сөздү түшүнбөгөндө эле балдарыбыз биз канчалык сүйүүбүздү билдирип жатсак дагы түшүнбөй калышы мүмкүн. Биздечи? Балдар кайсыл учурда биздин сүйүүбүздү түшүнөт? Өзүнүн тилинде сүйлөгөнүбүздө. Ар бир баланын эмоционалдык сүйүү идиштери бар деп элестетип коюңуздар. Сүйүү идиштери бар. Алардын ар бири толтурулушу зарыл, толтурулуп туруш керек. Ал жакта толтурулбай калган болсо, бөксөрүп калган болсо, балдар мындай капа болуп баштайт. Ошол чөйчөк толтурулганда гана, сүйүү идиштери толтурулганда гана бала өзүн бактылуу сезет. Сүйүүнү сезет. Ошол сүйүү менен сиздин меримиңиз менен жашоодогу түрдүү кыйынчылыктардан жеңил өтүшү мүмкүн. Өзүнүн максаттарын ишке ашырууга ишенимдүү кадам таштаганга аракет кылып баштайт ошо сиздин сүйүүлөрүңүз аркылуу. Апалар,
Эгер бала өзүн туура эмес алып жүргөн болсо, кандайдыр бир үйдөн майда нерселер кичинекей мезгилде урулук кылып жатат, тил албай жатат, кежирлик, агрессиясы көп деп жатасыздар го. Ушундай терс адаттарын байкаган болсоңуздар, анда бул бала менин ошо сүй идишимди толтургулачы деген кыйкырыгы да толбой жатат. Сүй идиштерим деген жан дүйнө кыйкырыгы апалар. Келиңиздер балдардын сүйүү тилдерин анализдеп көрөлү. Ар бир баланын бир же эки сүйүү тили болот. Бардыгынан кичине болгондой сезиле берет сиздергечи, бирок бирөөсү көбүрөөк болот баары бирчи. Биринчи сүйүү тили баш бармак. Колдоо сөздөрү деп койсоңуздар болот. Колдоо сөздөрү. Бала кичинесинде эми баса баштаганда биз эки кадам таштаса да мактайбыз. Азамат о деп таң калып, жыгылып кеткенине урушпайбыз. Басканын гана мактайбыз да. Бирок ушул бала чоңоюп баштаганда биз эмне кылабыз? Жакшы ишти кыла албай жаткандыгы үчүн сынга кабылат. Балам жакшы нерселерин биз байкабай баштайбыз да. Негедирчи? Бала чоңойгон сайын. Сүйүүсү, колдоо сөздөрү болсо эгер баланын ар бир жакшы жактарын, ийгилигин балага ооз-эки түрдө биз жеткизип турушубуз керек. Ошо кичине жетишкендиктерди деле байкап, белгилеп айтып турушубуз керек. Ошондо гана бала апам мени байкап жатат, апам мени сүйөт деген ишенимге кирет да. Балачы. Эгер бул балдарды сүйүү тили камкор сөздөр болсо, кемсинткен аябай катуу тиет апалар. Кыла албай койсуң, сындар, урушкан катуу тиет. Апам мени жаман көрүп калды деген эле чечимге келип калат да. Буларчы. Сиз дайындаган ишиңиздин жарымы аткарылса, жарым аткарылбай калды. Дароо эле биз аткарылбаган ишти карагалы урушабызбы балдарды, чынбы? Жок, сиздер биринчи аткарылган ишти көрүп, сен ушуну жарымын аткарып койсуң деп мактап, андан кийин гана кылбаган ишине өтүңүз да. Сен бул жакты да бүтүрүп кой, балам, биротоло деп айтып койсоңуздар болот да. Ошондо бала сөзсүз аягына чейин чыгарганга аракет кылат. Сиз балага жөнөкөй эле мындай олуттуу тондо, спокойный, агрессияңызды көрсөтпөй сүйлөдүңүз да, бүтүрөт бала. Кылбаган жарымын айтып урушсаңыз бүтүрбөйт, ошол жерде урушасыздар, кыйкырып, өзүңүздүн нервиңизди кетиресиз, баланын нервин кетиресиздер да. Бул балага сен жамансың, колуңдан келбейт деген терс мамилелер, сын, шылдың психикасына катуу соккурат. Бул айыптоо сөздөрүн бала өмүр бою унутпайт. Айтып жүрө берет да. Сиз ошондо ушундай кылгансыз деп көпкө чейин айтып жүрүшү мүмкүн. Андан кийин экинчи сүйүү тили балдардыкы бул сапаттуу убакыт. Бул балага сапаттуу убакыт бөлгөндө гана апам мени жакшы көрүп жатат деп түшүнөт да. Мен сени жакшы көрөм деген сөздөн дагы буларга убакыт керек. Булар ата-эненин көңүлүн өзүнө гана, ага гана арнап, аны менен чогуу убакыт өткөрүшүн күтөт бул балачы. Мен менен чогуу убакыт өткөрсүн деп. Ошо баланын өзү менен гана башка балдарыңызды кошпой, сейилдегени чыкканыңызда, ушу бала менен гана өзүңүзчө сүйлөшүп отурганда, апам мени жакшы көрөт. Сүйүүсүн, сүйсүздүн сүйүүңүздү сезет ошондо ганачы. Бул балдар менен чогуу ойноо, сүрөт тартуу, сейилдөө чогуу, чай ичүү, ушулар кирет да. Сапаттуу убакыт өткөзгөнгөчү. Жөн гана кел балам экөөбүз бир чай ичеличи, кел экөөбүз бир мороженое жеп келеличи деп айткан сөзүңүзгө эле бала сүйүнүп кетет да. Ортодо сүйлөшпөсүңүздөр деле мүмкүн, унчукпай эле чай ичишиңиздер мүмкүн, же сейилдешиңиздер мүмкүн, бирок бала апам мени жакшы көрүп жатат, апам мага убакыт бөлүп жатат деп. Сиз баланын жашоосунда барсыз. Кээ бир апалар 24 саат бою бала менен чогуу бир үйдө, бирок баланын жашоосунда жок болуп жатат. Кээ бир апалар иштейт, 2-3 ишти иштейт, үйүнө келип 2 саат сапаттуу убакыт өткөзүп коет да, баланын жашоосунда бар. Ошондуктан мен бала менен 24 саат бою чогуумун деп эч кандай мындай чогуу болгонуңуз үчүн эле бардыгы жакшы болуп кетпейт. Бул жерде сиз сапаттуу убакытта бөлүшүңүз керек да балагачы. Бул баягы сейилдөө, чогуу чай ичүү, балдарыңыз менен сүйлөшүү сизге кызыксыз болсо дагы,
балаңызға сүйүүнүңүздү билдирүү үчүн кылышыңыз керек. Балаңыз үчүн кыласыз да. Бул бала чогуу убакыт өткөзгөндө гана өзүн керектүү сезет. Ошондо гана өзүн апам мени жакшы көрөт деген ишенимде болот. Мындай мамиледе бала өзүн бактылуу сезет, сиздер убакыт бөлүп койгонуңуздардачы. Апа бул жака барып келели, апа мен менен чогуу бир нерсе кыл, апа деп ээрчийт го. Бул жерде сиздин чогуу барган жагыңыз балда кызыктырбайт, сиздин жасаган нерсеңиз кызыктырбайт. Бул балага жөн гана сиз менен чогуу убакыт өткөзгөн жагат да, маанилүү ошол нерсечи. Эми үчүнчү тил, үчүнчү сүйүү тил эмне? Белек тили. Караңыздар. Кээ ата-энелер өздөрү балдарга толук кандуу көңүл бура албай жатат дагы. Сүйлөшө албайт, мектепке алып бара алып келе албайт, андан белектерди берип баштайт да. Өздөрү жетпеген оюнчуктарды берип башташат, өздөрүн күнөөлүү сезбеш үчүн көп убакыт бөлө албай жатам деп берип баштайт да. Бирок караңыздар, эгер баланын сүйүү тили белек болбосо, колдо сөзү болгон болсо же сапаттуу убакыт болгон болсо, анда канча белек берсеңиз дагы балага сүйүү жетпегендей боло берет. Белек маанилүү болбойт. Эгер баланын сүйүү тили белек болгон болсо, анда сиз кымбат белектерди алып бергендин ордуна тез өзүңүздөрдүн алыңыздар жеткенче майда эштен кирип келе жатканда сөзсүз түрдө бир нерсе көтөрүп келсеңер, бала ошондо мени сүйүп жатат, мага көңүл бурулуп жатат дегенди түшүнөт да. Бул балага белектин сапаты, кымбаттыгы маанилүү эмес. Иш кылса сиздин колуңуздан бир нерсе алыш керек да. Эгер сүйүү тили белек болгон болсо, көрдүңүздөрбү? Андан кийинки сүйүү тили бул камкордук, төртүнчүсү. Ооба, биз балага төрөлгөндөн баштап камкордук кылабыз, апалар. Эми байкагыла, сиздин кызматыңызга бала рахмат айтса, сиз балага кийинтип койдуңуз же дагы камкордук жуунттуңуз, тамак бердиңиз, рахмат айткан болсо, анда бул баланын кээде ыраазычылык билдирет, ой апа деп мактап калат, ой кубанып калат. Ошо баланын сүйүү тили камкордук болот, апалар. Байкап көрсөңүздөр. Бул балага көбүрөөк камкордук кылышыңыздар керек. Шапкасын кийгизип, бут кийимин берип, сиздин ар бир жардамыңызды бул бала сүйүү деп билет. Апам мени сүйүп жатат деп билет. Көрдүңүздөрбү? Банан арчып колуна кармата коюңуз, кийимдерин даярлап бериңиз. Буга эч кандай деле убакыт кетпейт. Негедир апалар бул эчтеке кыла албай калат. Керектүү жерде, тыйбай турган жерде тыябыз, тыя турган жерде кээде тыйбай калабыз да, биз балдардычы. Эгер сүйүү тили башка болсо, анда сиздин жардамыңызды агрессивдүү кабыл алышы мүмкүн. Өзүм кылам, өзүм деп каршылык көрсөтөт. Анда бул баланын сүйүү тили камкордук эмес. Дароо ойлонуп көрүңүздөр, эмне бул баланын сүйүү тили депчи. Андан кийин сүйүү тилинин 5-инчиси бул тийүү, дене байланышы. Сүйүү тили сиздерге кызыктуу болот, апалар? Тийүү. Бул тийүү дене байланышы жаңы төрөлгөн ар бир балага өтө маанилүү. Бардык балдарга керек. Биринчиден. Ата-эненин тийүүсү, кучактоосу бул балдарга, кичинекей наристе балдарга коопсуздукту берет, сүйүү сезимин берет, жүрөгү тынч болот. Бирок чоңоюп баштаганда байкасаңыздар, кээ бирки балдар кучактаганда жактырбай калат, тийбей деп түртүп калат, Эгер балаңыздар сиздер өпкөндө беттин арчып өппө деген болсо, анда өппөңүздөр. Сиз болбой эле, берака кел, тим эле муну кара деп барып өп койгонуңузду бул баланын чек арасын бузуп аткан болосуздар да. Биз байкап көрсөңөр, апалар, өзүбүз балдарыбызды карап туруп жакшы көрүп кетебиз го, элжиреп эркелетип, жакшы көрүп кетебиз. Сиздин жүрөгүңүздө сүйүү пайда болуп, баягы сүйүүңүз өрчүп кетти дагы, деп өзүңүздүн бул жактагы сүйүүңүздү канаттандырыш үчүн балаңызды барып кучактап өпүп коюп атасыз да. Балаңыздын жүрөгү элжиреп, өзүнүн сүйүүсүн канаттандырайын деп сизге келгенде, сиз бошобой калып жатасыз. Ой, мен тамак кылып атам, турчу жармашпачы деп калып жатасыздар да. Эмне үчүн баланын ошо сүйүүсүн канаттандырган келгенде сиз канаттандырбайсыз, өзүңүздүкүн балаңыз ыйлап түртүп атса дагы канаттандырасыз да. Берака кел, мен өбөм эле деген сыяктуу да. Көрдүңүздөрбү?
Айгүл, ассаламу алейкум. Айгүл дагы бул детский психолог, аябай жакшы. Аккаунтуна катталып койсоңуздар болот. Айгүл жазып койсоң. Махбурат, микрофонуңузду ачып туруңуз. Жакта телеграмдан дагы өтүп атабыз да. Ошондо балдарыбыздын чоңоюп баратканда дагы сизди кучактап, дайыма бутуңуздан кучактай берген болсо, анда бул балаңыздын сүйүү тили кучакташуу. Кээ кылдырга бул кучакташуу маанилүү эмес болуп калат. Ошондо балдарыңыздарды түртпөй кыйнабаңыздар. Мен сени менен кучакташышым керек, сен менин баламсың деген сыяктуу да, антпеш керек да. Сүйүү тили тиүү, кучакташуу болгон балдар көбүнчө ата-эненин колунан кармайт, мени жетеле дейт, кучактап, түрткүлөп, күрөшкөндү жакшы көрөт, керек болсо кээде кучакташып күрөшөм деп сизди кармалайт да. Эгер балаңыз сизге жармаша берген болсо, анда сиз тез кучакташып турушуңуздар керек, апалар. Кээ бир апалар айта берет да, балам кучактаса ачуум келет, мага жакпайт депчи. Эгер балаңыздын сүйүү тили кучакташып аткан болсо, кучакташышыңыз керек сиз өзүңүздү. Балаңыз, ал нерсе балаңызга керек болуп жатат, маанилүү болуп жатат. Кучакташ керек да. Эмне үчүн кээ бир апалар кучактагысы келбейт, балдар кучактаса кыжыр келет. Себеби өзү кичинекейинде эч ким кучактаган эмес, балалык кезинде аябай кучактаса, мени эркелесе деп күткөн, бирок эч ким кучактабай калган. Денесинде мындай таарынч болуп калган. Денебиз эч нерсени унутпайт деп айтам, Дене өзүнүн тарыхын унутпайт да, билген нерсесин кыла берет денебиз делечи. Ошол кичинекей мезгилиндегисин эстеп кетет дагы, балдардын кучактаганын жактырбашы мүмкүн денеңизчи. Бардык эле ошол кучакташууну жакшы көргөн балдарда мындай жетелеп, дайыма колунан жетелеп жүрүңүздөр, башынан сылаңыздар, колунан келип буттарын кармалап, кучакташып дегендей сиздин колдоруңуз балага тийип туруш керек. Эгер караңыздар, кызыктуу нерсе балдардын сүйүү тили кучакташуу, бирок сиздер бала менен кучакташпай койдуңуздар. Колуңуздар тийбей калды да. Кичинекей наристелерди төрөп, чоң балаңызга сиздер кучакташпай калдыңыздар, кыжырыңыздар келип калды. Ошондо бала кежир болуп баштайт, агрессия, сизге жакпаган терс адаттарды пайдалап, сизге тил албай баштайт. Ошондо сиздер урасыздар. Урганда баланын денеси, апамдын колу тийди деп сиздин колуңузду уруп тийгизгенге аракет кылат да. Ошондуктан баягы уруп тийгизбей, балаңыздарды ага чейин эле сиздер тез кучактап туруңуздар, апалар. Сиз балдардын үйдөгү жүрүм турум менен сырттагысын эч качан чаташтырбаңыздар. Балдар сыртта уялышы мүмкүн. Бирөөлөр менен кучакташкандан уялышы мүмкүн. Сиздер дагы кычастанып көчөгө чыкканда кучактагыңыздар келип калат да кээдечи. Кээ балдар чоңоюу сезими болуп калса, мен чоңойдум деп көчөдөн кучактап үйгө келгенде кучактабас келсе, сиз үйдөн түртүп коюшуңуз мүмкүн да. Ошондуктан сырткы абалы менен ички абалын эч качан алмаштырбаңыздар. Мындай бириктирбеңиздер, чаташтырбаңыздар да, апалар. Сыртта кучактасаң жактырбады деп алыстабай, үйдө баланы деп мындай көчөдө сен кучактаттырбай койдуң го, чоңоюп калыптыр деп үйгө келгенден кийин мындай кучактоо сүйүү идишин толтурбай койбоңуздар да, толтуруп бериңиздер балдарга. Балдардын сүйүү тилин кантип аныктайсыз? Ал сүйүүсүн сизге кантип билдиргенине көңүл бурушуңуз керек. Балаңыз өзүнүн сүйүүсүн кандай билдирип атат? Сүйүү тили белек болсочу, апалар, мындай да балаңыздар ташты тапса деле, апа, бул сизге, мына гүл сизге, самолетик жасап, гүлдөрдү тартып, апа, бул сизге деп бере берет да. Бул баланын сүйүү тили белек болот. Андан кийин камкордук, жардамдашайын, апам, эмне кылайын, картошканы алып берейин, мен кылып берейин деп сизге жардамдашып калат го. Бул баланын сүйүү тили камкордук, апалар. Ошондо сиздер дароо мындай анализ кылыңыздар да, өзүңүздөр анализ кылып жатасыздарбы? Мындай караганда балдарыңыздардын сүйүү тили кандай экенин билип жатасыздарбы? Менин балам уктарда бетим кармайм дей берет, дейт Айденек. Көбүрөөк кучактаңыз балаңыздычы. Эгер сиз эшиктен кирип келгенде, бир жактан келген балаңыз өзү эшиктен келгенде эле кучактап калган болсо, анда
кучактоо балаңыздын сүйүү тили. Бирөөсү жете эле оюндарын көрсөтөт, бирөөсү жеп атканын бере калат, бири кечки артыңыздан ээрчийт, ушундай кылып туруп эле анализдеп алсаңыздар болот да. Тема балдардын сүйүү тили аябай кызыктуу тема болду. Кеч кирип калгандар кайтадан көрүңүздөр эфирде. Өтө кызыктуу тема. Балдарыңыздар менен мамилени аябай жакшыртат бул анализдеп алсаңыздар. Сүйүүнүн 5 тилин билүү ата энелерге, балдарга аябай жакшы жардам берет. Бири-бириңиздер менен сонун мамиле кылып каласыздар. Сонун мамиле түзүүгө жана башка туугандарыңыз, жолдошуңуздун, ата энеңиздин сүйүү тилдерин да билип алсаңыздар, бири-бириңиздерди аябай жакшы түшүнүп каласыздар да. Чоңдордун деле. Кээде апабыздын сүйүү тили мындай камкордук болушу мүмкүн. Биз болсо белек бере беребиз, белек берсек деле апабыз ыраазы болбойт да. Себеби биз өзүбүз барып апабызга камкордук көрсөтүшүбүз керек, жанында болушубуз керек. Же кучакта болгон болсо, алыстан телефондон сүйлөшкөнгө алым сынбайт, жанына барып кучактаганыңызда гана апа, мени мага сүйүүсүн билдирип атат дегендей канаттануу пайда болушу мүмкүн да. Ошондуктан жакындарыңыздын сүйүү тилдерин билип алсаңыздар дагы негизи эле жашооңуздарда аябай бул жакшы жардамга келет, апалар. Сүйүү тилдери төрөлгөндөн эле пайда болбойт. Булар бара чоңойгон сайын так аныктап баштайсыз. Темпераментке окшош эле, темперамент деле башында апалар аябай көп адашат да. Мындай бардыгы эле аралашып кетти го дегендей. Сүйүү тилдерди эле азыр сиздер биринчи уккан болсоңуздар, сиздерге жаңылык болгон болсо, бардыгы эле бардай көрүнө берет да. Ушу 5 сүйүү тил тең бар экен дей бересиздер. Бирок бирөөсү көбүрөөк болот, байкаңыздар апалар. Сиз өзүңүздүн сүйүү тилиңиз кандай экен жазыңыздарчы, сиздин сүйүү тилиңиз кандай экен. Баланын этекте ыйлай берген эмнени түшүндүрөт жана көп жөтөлө беришет дейт. Гүлнура, көп жөтөлө бергени баланын эмоцияларын көп чыгартпайсыздар, басасыздар, ыйласа ыйлаба деп уруша бересиздер да. Этекте ыйлай бергени деп атпайсыздарбы? Ошо этектебе, ыйлаба деп тыюулар көп, эмоциясын көп тыйганда балдар оюн айта албайт. Жөндөн жөн бала ыйлабайт да. Ый бул балдардын денесинен келген маалымат. Бала бир нерсени каалап жатат, бир нерсени алгысы келди, сиздин сүйүүңүздү алгысы келип жатат, сиз менен кучакташкысы келди, же курсагы ачышты, кычышты, үшүдү, иши кылса, же бир жери ооруду, бул денеден келген маалымат деп билишибиз керек. Баланын ыйын басабыз, ыйын жок кылабыз деп аракет кыла беребиз да. Сиз баланын ыйын жок кылып, эмнеге жетишем деп ойлоп атасыз? Биздин өзү максатыбыз эмне? Бала тарбиялоодо. Кежирлеген жок кылам дейсиз. Кежирлеген жок кылам деп балаңыздын каалоосун, өзүнүн оюн, өзүнүн көз карашын жок кылып алып жатабыз да бизчи. Тил алчаак кылам дейсиздер. Мисалы үчүнчү. Тил алчаак. Айтып өттүм, качан эфирден айттым. Бир ата аябай баласын тил алчаак кылып чоңойткон экен, строгий болуп. Бүт бардыгын жасады, отличник болду, Куран жаттаптыр, керек болсо, олимпиадалардан жеңиптир. Бирок 11-де бүткөндөн кийин биздин колубуздан чыгат да бала. Ата башка мамлекетке баласын жөнөткөндө бала саяктан башка сектага кирип келиптир. Ошондо ата мен аябай туп-туура тарбиялап атканмын, мен бардыгын туура кылып жатканмын, мен кайсы жерден эмне үчүн балам ал жака кирип кетти, менин катам эмнеде болуп калды деп сурап атат да. Бул жерде катасы эмне болгон? Атын билесиздер жообун, баланы тил алчаак кылып койгон. Чоңдордун бардыгын тилин алыш керек деп. Только приказ бергенде гана аткарып калганда, баягы сырттырды деле жаныбарларды үйрөтөбүз го, эмне деп коет ошо үйрөткөндөрдү. Ошондой эле баланы үйрөтүп баштайсыз. Анан бала кеткенден кийин баланы башка бирөөлөр үйрөтүп баштады, тил алчаак башка сектага кирип кетти. Кой аларды да жок дей албай. Мисалы үчүнчү. Ошондуктан сиздер кийинки максатыңыздарды арканды узун ташта деп коет го. Бала тарбиялоодо максатыңыздар эмне? Билип алышыңыздар керек да. Биз азыр убактылуу эле балдарды тамакты жакшы жеш үчүн, тил алчаак кылыш үчүн, жакшы окутуш үчүн гана тарбиялап жатабыз да. Жок, кийин жакшы адам болуш үчүн, адамгерчиликтүү, ынтымактуу болуш үчүн, кийин ийгиликтүү, жүрөгү тынч, бактылуу адам болсун, кантип тарбиялайбыз деп максатыбызды да билишибиз керек.
азыр убактынча эле биз балдарды тыйып жатабыз да. Балдар ойнойт, кыйкырат, эмоцияларын чыгарат. Алардын тыйып, сиз көбүнчө апалар өзүнүн дискомфорту үчүн тыят балдардычы. Байкап көрсөңүздөр, мындай үйүңүздөрдө делечи. Сиздер азыр сабак угуп отурасыздар, балдарыңыздар ызылдап аябай ойноп атышат. Балдар жыргап атат өзүнчө элечи. Кыйкырык, жастыктарды ыргытып атышат да. Сиздер тынч болгула деп бакырасыз да. Сиз балдарыңыз эч кандай бири-бирине зыян келтирген жок. Жаман нерсе болгон жок. Сиз өзүңүзгө сабакты жакшы уга албай жаткандыгыңыз үчүн же телефондон бирөө менен сүйлөшүп аткандыгыңыз үчүн, өзүңүздүн дискомфортуңуз үчүн кыйкырып жатасыз. Ошондо кыйкырып жатканда дагы сиздер бул балам үчүн, баламды тарбиялаш үчүн кыйкырып жатамбы же өзүм үчүнбү? Көбүнчө балдарды бир нерселер туура эмес кылганда кыйкырып урушуп коебуз. Кыйкырып урушуп койгондо бул жерде тарбия кетип жатабы? Бала ошол нерсесин туура эмес кылганын билдиби? Кандай кылганда туура болот экендигин билдиби? Аларды биз байкабай жатабыз. Сиздин кыйкырып урушуп койгонуңузда бала болду, мен күнөөм жабылды, жазаланып бүттүм, мен туура эмес иш кылдым, жазаланып бүттүм дейт дагы кийин кайта эле катасын кыла берет. Сиз отургузуп, кайсы жери туура эмес болуп калды, ушул жериң туура эмес балам, мындай кылганда туура болот болчу, сен ушул жерде билбей калган турбайсыңбы деп түшүндүрүп койгонубузда ушунда чыныгы тарбия. Балага жаңы маалымат берип жатабыз. Эң эле мен муну дайыма эле мисал келтирем, сууну жаңы катталуучуларым көбүрөөк кошулган окшойт бүгүн. Балаңызга суу алып кел дейсиз да. Бала толтуруп суу алып келе атат, төгүп алат. Бала мындай тегиз баспайт да. Сиз сен дайыма сууну төгүп аласың, сууну да эрте алып келе албайсың деп кыйкырып урушуп коебуз да, эгер өзүбүз нервиштете отурган болсок. Сиз урушуп койдуңуз, ошо бир апа аябай урушуп койду да баласын. Мен айттым да, балаңызды эмне себептен урушуп жатасыз десем, тарбиялап атпаймынбы, сууну төгүп койбодубу, тарбиялап жатам да. Бул жерде эч кандай тарбия кеткен жок, апалар. Байкап көрсөңүздөр. Сиз ошондо балам сууну толтуруп алып келбей, жарым куюп келсе, ошондо төгүлбөй келет деп айтып койсоңуз, бала дейт да, анда мен жарым куюп келишим керек экен деп бала жаңы маалымат алды. Бала бул дүйнөгө жаңы келди, көп нерсени билбейт, апалар. Сиз билишиңиз мүмкүн, ооба. Өзүңүз билгениңиз үчүн аларды эле күнөөлөй бербей, мындай түшүндүргөндү биле эле да. Сиз кыйкырып урушуп койгонду тарбия деп эсептебейм. Ассаламу алейкум, мен кызымды кичинесинде таштап кетти, 11 жашта келди, мээрим төгө албай жатам, эмне кылам, мага жардам бериңиз дейт. Марзия, ошондуктан бул жака жазып коюңуз, балдарыңыздарды таштабагыла деп жазып коюңуз. Таштагандан кийин келгенден кийин кандай эки ажырым чужой адам болуп каласыздар. Кадимкидей өзүңүздөрдүн балдарыңыздарга да мээрим бере албай каласыздар, бала сиздерге мээрим бербейт. Бул үчүн ортодо 1 жыл, 2 жылда убакыт кетет. Экөөңүздөр бири-бириңизди түшүнүп, эне бала болуш үчүн көп убакыт кетет. Сиз ыйлабай туруңуз биринчиден. Азыр ыйлабай, бул чечим кандай кылып бул туңгуюктан чыгам. Аракет эле кыла бериңиз. Сиз ыйлап отуруп алсаңыз, балаңызды да кыйнайсыз, өзүңүздү да кыйнайсыз, жолдошуңузду, жакын адамдарыңызды, башка балдарыңыз бар да андан башка деле. Бардыгын кыйнайсыз да. Андан көрө өзүңүздү колго алалы дагы балагыз менен мамилени дайыма күндөн күнгө кичине жылыш болот да, ошолорду байкап сүйүнө берели. Көп жыл таштап кеткенден кийин ортодон биз шашылабыз дайыма, тез болушун каалайбыз, жок апалар. Тез болушун, бала тарбиялоодо аябай балдардын бир жүрөгүнө ортуп алгандан кийин кайта калыбына келтириш үчүн көпкө чейин аракет кылышыбыз керек. Андан дагы биз балдарыбызды спортсмен болсун деп тренерлерге тапшырабыз, футболист болсун деп футболду тренер машыктырат, бичи болсун деп бичилерге тренерлер бар, бир кесиптин ээси болушунча эле дайыма окуйт. Сиздер айтасыздар, мен балдарды жакшы тарбиялашым керек, балдарга жакшы билим беришим керек дейсиздер. Бирок күнүгө тренердей болуп аракет кылышыңыздар керек да, балдарыңыздардын жакшы адам болуш үчүнчү. Сиздер бүгүн кыласыздар, эртең эчтеке болбой атат го деп эле бүгүн кылып алып эртең жыйынтыгын күткөн өтө туура эмес, апалар. Ошондуктан сабырдуу болуп сиздер дайыма аракет кыла бериңиздер. Эмне себептен апалар көбүнчө выгоранияга кирип кетет бала тарбиялоодо? Себеби бала тарбиялоодо жыйынтык жок.
жакшы тарбиялап келе жатасыздар, анан эле бир күнү балаңыздардын терс жүрүм турумдарын көрүп коюп эле кайда чалкаңыздардан кетип арка кетип каласыздар да. Мен ушунча тарбиялап келаткан мээнетим текке кеттиби депчи, аны оңдойбун дебейсиздер да. Башка иштерде мисалы үчүн бир жумуш кылсак айлык алабыз, торт жасасак жыйынтыгын дароо көрөбүз, торту сонун болду, тамактардын үй жыйнагандан кийин деле жыйынтыгын көрүп алып сүйүнөбүз. Көп иштердин жыйынтыгын көрүп өзүбүз тынчтанабыз, бирок бала тарбиялоодо жыйынтыктарын көрө албай кыйналып кетебиз. Ошондуктан бизде чыдамсызбыз апалар, сабырсызбы дегендей. Азыр айрыкча телефон, интернеттерди колдонуп калгандан кийин көпчүлүк апалар сабырсыз болуп кеттик. Байкадыңыздарбы? Кылган иштерибизди да берилип кылбайбыз. Азыр биз биринчи башка бирөөлөрдү эле карай бербей, өзүбүздүн жашообузду оңдогонго, өзүбүздүн жашообузду кызыктуу кылганга аракет кылалы. Жашоонун өзүнүн эрежелери бар да. Ошо эрежелерди бузбай эле жашаган болсок, биз кыйналбайбыз апалар. Мисалы үчүн жолдун эрежеси кандай? Жашыл светофордон өтүш керек. Сиз эгер кызылдан өтүп кетсеңиз эмне болосуз? Катастрофа болот. Даже өлүмгө чейин алып келиши мүмкүн. Ошондой эле жашоонун эрежелерин бузган болсок, бизде катастрофа болот. Жаңы төрөлгөн балдарыбыз, биздин наристелерибиз, мисалы үчүн, бизге ушунчалык ишенишет, апаларды жакшы көрүшөт, булар алдабайт, чоң адамдар кыйын, күчтүү, булар адилеттүү деп ишенишет да. Балдар чоңоюп келе жатканда, анан чоң адамдардын алдаганын көрөт, убадасына турбаганын көрөт. Анан аябай таң калып бүтпөйт да. Буларчы жашоо болгон ишеними жоголуп баштайт да. Убада беребиз, убадабызды аткарбайбыз, сөз беребиз, сөзүбүзгө турбайбыз, балдарды алдап коюп жатабыз. Балдардын элестете бериңиздер, кандай абалда калат. Ишенип аткан адамдары сизди сатып кеткен болсо, жаман болосуздар го. Ой, мен бул адамга ишенип алдым эле, жаман болуп атам деп. Балдарыңыздар сиздин саткандарыңыздарга канча жолу чыдап келе жатат өзү. Мына жашоонун эрежелери кандай? Жалган айтпашыбыз керек. Эч кимге, эч качан өзүңүздөр да жалган айтпашыңыздар керек. Биз өзүбүздү өтө көп алдайбыз. Мен калп эле мындай кылып деп койгом да, бирөөнү ушата алып эле мен болгонун айттым го деген сыяктуучу мындай. Болгон деле айтпай эле коюңуздар дегендей да. Жалган сүйлөбөс керек, ушак кылбаш керек. Намаз, фарз намаз окушубуз керек убагында. Үй бүлөңүздөрдөгү атмосфера, аял киши биз ошо балдарыбызга кам көрүшүбүз керек. Үй бүлөнүн атмосферасын жылуу кармаганга аракет кылыңыздар. Ушундай эле бир оңой эле бардык жашоонун эрежелери акчага келбейт, бекер дегендей акысыз нерселерди көп кылбайбыз. Өзүңүздөрдү жакшы караңыздар, гимнастика кылыңыздар, жаңы хоббилерди пайда кылыңыздар. Мисалы үчүн мен балалуу болдум, мен бүттүм деп эле бир өлүмгө эле даярданып калат экен да биздин апаларчы. Мындай 2-3 балалуу болгондон кийин эле керек болсо 25 жаштагы кыздарды көрүп 2 балалуу болуптур. Ой, мен болуп бүтпөдүмбү дейт да. Мен эмнеге бүтө элек, жашооң эң башталды. 40-тан ашсак деле биздин жашообуз эң башталгандай, студент болуп, ар окууга тапшырып, ой мунаны үйрөнүшүм керек, буга үйрөнүшүм керек, шпагаткага отурушум керек деп жүрөбүз го. Мындай өзүбүздүн жашообузду өзүбүз кызыталы да. Биринчиден эле чолпонду деле баягы бир кызды түз эфирге чакырганда айттык. Уйкуну нормалдаштырыңыздар, андан кийин суу ичкенди нормалдаштырыңыздар, гимнастикаларды жасаңыздар, комуз үйрөнгүңүздөр келсе комуз үйрөнүңүздөр, бийге барыңыздар келсе бийге барып мындай денеңиздерди кичине кыймылга салыңыздар. Да мындай өзүбүз менен өзүбүз иштесек, өзүбүздү өзүбүз ыраазы кылган болсок, балдарга бактылуу апа керек да. Бактылуу көрүнөбүз да. Балдар биздин аябай бактылуу болушубузду каалайт. Мындай да, эртең 9-майда мен баламды изилдейм деген курсум башталат. Ар бир апанын окусун каалайм. Бул курсумдун баасы 1850 сом. Катталып үлгүрүп калыңыздар. Ичинде жалган темалардын каймактарын терилип алынган мен баламды изилдейм деген өтө сонун курс. Эмнеси менен жакшы бул курс? Бала төрөлгөндөн баштап ар бир жашына токтолуп өтөбүз. Төрөлгөндөн 3 жашка чейин кандай психикасы өзгөрүп турат, булардын психологиясы кандай, 3 жаштагы кризис кандай өтүлөт, 3 жаштан 6 жашка чейин кандай болот, 6 жаштан кийин 10 жашка чейин балдарыбыздын кандай мамиле кылышыбыз керек, ушулардын баардыгы бөлүп айтылат. Андан сырткары подсознаниянын баардыгыбыз эле билебиз. Подсознание түп кан сезим жөнүндө
мына ошол балдардын түпкан сезимдери, ниеттерин кантип оң жака бурабыз, жашоого оң көз карашта кандай кылып тарбиялайбыз. Андан сырткары акыркы темабыз балдарга кесип тандоодо кантип жардам беребиз деген темалар бар. Көрдүңүздөр, өкмүш сонун темалар. Ар бириңиздер телефон кармап отурасыздар, акчам жок дебеңиздер, табасыздар. Качан бир жаман нерсе болгондо, пожарный болуп эле өрт чыгып, балдарыңыздар урулук кылып атканда же сиздер менен сүйлөшпөй койгондо, алыстап кеткенде гана жүгүрүп тырпырап калбай, алдын ала билип койгон болсоңуздар, балдардын психологиясын сиздерге чоң жардам берет. Балдарды биз өмүр бою тарбиялабайбыз да. Балдарды тарбиялап бүтүп, мамиле гана калган учур келет да. Мамиле гана калат. Ошо мамилеңиздер жакшы болсун десеңиздер, азыртан мамилени жакшыртып, тарбия берем деп эле балдарды басынтып уруша бербей, мамилебизди да жакшы түзүп кетишибиз керек да, кичинесиненчи. Балдардын баары эле гиперактивный эмес азыр. Кызым 4-тө түнү тишин кычыратат, психологик жактан нарушение болушу мүмкүнбү дейт. Бул тишин кычыраткан ар түрдүү. Биринчи стоматологдорго да барып көрүңүз, психологиялык жактан да болушу мүмкүн. Текшерилмей сайын бир нерсе да психологик жактан да болот, ооба, тишин кычыратмай. Менин сүйүү тилим, мисалы, жолдошума жылуу сөз угуу, подарка маани бербейм дейт. Вот, мына азаматсыз, Нурзина, ачык айтыңыз. Мага сүйүү тили сөз эле айтып турса, сөз эле дебейсиздер, сөз айттыр деп айтсаңыздар болот да. Балам 6 жашта ынжып, бир азга эле ыйлай берет, эмне кылсам ыйлабай калат дейт. Айтып атпайбы ошо, эмне кылсам ыйлабай калат, ыйлабай калсын деген сыяктуу эле ыйын эле жок кылганга аракет кыла беребиз да. Ошо эмне себептен ыйлап жатат деген суроо болсо, тууралаак болот да, өз негизи. Эмне себептен ыйлап жатат, эмне себептен ынжыйт, эмнеге ынжып атат да, эмне болгондо ынжыйт. Менин кызым сүрөт тартат дейм, бир четине күндүн жаркырап тийген тартат, эмнени билгизет дейт. Дайыма күндүн жаркырап тийген тарткан болсо, кызга жылуулук жетишпей атат. Жылуулук сезбей атат сиздер жактан. Кыздын сүйүү тили эмне экенин билип, ошо сүйүү тилин өзүнө, жүрөгүнө жеткизиңиздер. Күндү көп тартылган балада ошондой болот. 9 жашта кызым түндө чоочуйт, бакырып ыйлайт, кээде тишин кычылдатат дейт. Тишин кычылдаткандар көбөйүп барсап, бир убакта эле энурез көбөйүп кетет, бир убакта эле бармак сурмай көбөйүп кетет. Эми тиш кычыратмайлар бүгүн. Атайын сиздерге ушул жөнүндө дагы эфир. Мындай кылыңыздар. Курска катышсаңыздар, бардык суроолоруңуздарга жооп аласыздар, апалар. Жооп аласыздар. Кайтарым байланыш болот. Мен курстарыма катышып жүргөндөр билет. Кайтарым байланыштар да жакшы болот. 10дан темалар бар, андан бонустар аябайбыз. Биз гайдтар берилет, телефондон кантип алыстатабыз балдарды, бонус сабактар берилет. Келип сабактарга катышып коюңуздар, апалар. Телеграм кандайсыздар? Суроо берсеңиздер болот, микрофонуңуздарды ачып суроо бериңиздер. Үч мыңда кылдын соң сонун менин сүйүү тилим прикосновение дейт. Азаматсыз мүрөк. Окуган экенсиз да китепти, азаматсыз. 3 жашар кызым атасынын апасын урса эмне кылыш керек? Теңме-тең айтышчу болду дейт. Зура сүйлөй бериңиз. Кимдин микрофон ачылды? Мына ортодо микрофонду басып туруп суроо берсеңиздер болот. 3 жаштагы кризисте ушундай болот да, балдар өзгөрөт. 2 жашта, 2 жарым, 3 жарым жашта кыздар агрессия пайда болот. Мен өзүм каалагандай жашайм, теңме-тең айтышат. Багы өспүрүм переходный возрастка окшош эле өзгөрүлөт. Ошолорду аябай кеңири түшүнөсүздөр. Келиңиздер, курска келиңиздер. Балдарды жакшы түшүнүп баштайсыздар. Менин 1-класстагы кызым уктап жатканда тишин өтө кыймылдатып, чоң адамдай коңуктарды тартат алат.
Рахмат, Мээрімгүл, рахмат. Мен кайнемдер мен жатат, биз менен жатам деп ыйлайт дейт. Ошондой учурда кандай кылыш керек? Сиздерде кичинекей балдар барбы? Канча жыл жатканына өзү көнүп кетиш керек. 1 айдын ичинде бала бөлөк жатканга көнүп кетиш керек. Азыр эми бөлгөндөн кийин кайта алып келбеңиздер. Балдар манипуляция кылып көрөт да, ыйласа эле баардык айтканын кыла бергенибиз эле болбойт да. Бул жерде норманы кармаш керек. Бир бөлдүңүздөрбү? Болду. Бала бир алып келип, кайта алып барсаңыздар, бала буларды ыйлап эле жеңсем болот. Мен ыйлап каалаганыма жетип алсам болот деп өзүнүн каалоолорун аткарыш үчүн бир күн кечке деле ыйлап бере берет да. Гүлүү Касымбекова 2,5 жашар балам 7 айлык баламды уруп тиштеп тебип коюп жатат. Кантип кылсам болот дейт. Азырынча токтобойт. Бул балаңызда кызгануу аябай күч алган. Жалгыз таштабаңыздар. Өтө опасный. Азыр кичинекей 2,5 жашардагычы. Ушу бала келип менин жашоомду өзгөрттү. Бул келбесе жакшы эле, бул кетириш керек дегендей кызгануусу аябай күчкөн да. Азыр агрессия маалы, агрессиядан кийин регрессия өтүшү мүмкүн. Балага мындай кичине алейди көбүрөөк эле мындай эркелетип аябай ага бандай көңүл буруңуздарды көбөйтпөй, чоң балага тескерисинче көбөйтүп туруңуздар. Кичине бала 7 айлык бала азырынча курсагын тойгозуп жакшы эле карайсыздар го. Чоң балага азыр көбүрөөк көңүл буруу керек болуп атат да. Алена, ошон үчүн аябай ойлонуп туруп иш кылыңыз. Азыр өз өгөй ата кантип кабыл алат деп даярдаңыз, өгөй атаны дагы, балдарыңызды да даярдаңыз. Кайта өгөй ата жаман мамиле кылса, балдардын травмасы да көбөйүп калат да. Эгер баары жакшы болуп кетиши да мүмкүн бул жерденчи. Москвага барсаңыздар, үйрөнүп кетет өзү негизичи. 4 жашка чыкты, 7 ай болду, келгениңизге 7 ай болду эле. Акырын бир жакшы кыз көрүнөт го, кызыңызга жакшы сүйлөгөн, дос кылып коюңуз, ал кыздын апасы менен жакшы болуңуз. Биз балдарыбызга чөйрө түзүп бергенге өзүбүз да жардам беришибиз керек да. Негизичи. Курска катышам дегендер номер таштасаңыздар, биз сиздер менен байланышабыз, же жеке катка номер таштаңыздар, сиздер менен байланышып курска кошобуз. 9-майда башталат, аз калды. Келиңиздер курска. Айтканын кылдырат деп атпайбы? Капризный, кичине эле жылыса ыйлайт, айтканын кылдырат дейт да, 3,5 жашта. Ким сурай жатат? Балдар 2 жаштан баштап бизди изилдеп баштайт. Канткенде мен апамды жеңсем болот, канткенде каалоомду аткарта алам дейт да. Мисалы үчүн ошо 2 жашка жакын, 1 жаштан өтүп калганда бала столдо отурат же коляскада отургузуп бир жака сүдүрүп баратканыңыздарда, мисалы да, мындай мисал келтирип берейин. Биринчи печенье жеп аткан печеньясын түшүрбөйүшү мүмкүн. Ошондо сиздер печеньясы түшүп кетти деп кайта алып берип коесуздар да. Алып бересиздер. Биринчиде алып бердиңиздер. Бала ой дейт да, түшүп кеткен печенье кайда пайда болуп калды го? Дагы бир түшүрүп көрөйүнчү деп түшүрүп ойноп атканын байкайсыздар да сиздер. Сиздер байкабай калдыңыздар, бала ыйлап баштайт. Ыйлаганда сиздер жүгүрүп келип печеньени колуна карматып койдуңуздар. Бала, жакшы турбайбы дейт. Ыйлап койсом эле бардыгы келип калды колума, кайта печенье келип калды го дейт да. Андан кийин атайлап ыргытып баштайт. Байкайсыңарбы балдардан ошо атайлап баштайт го, бир нерселерди ыргытып, ыйлап коет, деп калат го. Балдар өтө кыйын болот да, булар манипулятор. Анан сиздер жүгүрүп идиш жубасаңыздар да жүгүрүп апарып бересиздер, Бала уже сиздерди сырыңыздарды алдырып койдуңуздар. Болду, бала эми мойнуңуздарга минет да. Тоюңуздарды тандат деп коем го менчи.
ошол мезгилде баланын ойноп атканын билсеңиздер, бала ыргытып атканын билсе кайта эч качан колуна кайтып келбеш керек. Ыйласа ыйлап турат, бирок колуна кайтып келбеш керек. Биринчисинде албетте колуна алып беребиз, бирок ойноп атканын көрсөп, сиздер жеңилбешиңиздер керек да. Бул жерде делечи. Мен бирокчу апалар жеңилбешим керек дегенде, аябай прямо түшүнө алгандар болот да, кедечи. Жеңилбешим керек деп бала менен тең айтышып, 3 жаштагы баланы тим эле өзүңүздөр чоң болуп туруп 3 жаштагы бала менен тең айтышып, үйдө бир катастрофаны жаратып ийесиздер да. Андан кийин дагы бир туугандардын темасы жөнүндө аябай көп суроо берет го. Бир туугандар өзүнчө атаандашуу, сен аз иш кылып койдуң, меники көп болуп калды деген нерселерди бөлүштүрүп берип коюңуздар дагы, кийлигишпеңиздер. Ошол ишин өздөрү каалагандай бүтүрүшүн, канчада бүтүрөт, кийлигише бербеңиздер. Ар бир эле бир туугандын мамилесине кийлигише берген болбойт деп айтканмын да. Бир апа жазып атпайбы, 2 балам мушташып атышат, темир менен уруп атышат бири-бири, ошондо кийлигишпей эле коем, унчукпай эле коем деп. Айнамкеден барып болуштур, башын жара коюп, дагы бала калып кетпейин, ранажа карабай кой, унчукпай эле кой деген деп. Анчалык эмес да, биз көрүп атабызбы, таш менен бирин-бирин уруп атабы? Биз билебиз, таш башын жарат дейсе. Акылдуу, кичине аң сезимдүү болушубуз керек да, өзүбүз дагычы. Баягы көп нерсени түп-түз кабыл алып эле, ой деп. Азыр ошон үчүн балдардан мурун апаларды тарбиялаш керек болуп калды да. Негизичи. Бир нерсе дешсең деле коркосуң, ошон үчүнчү кедечи. Алтынчы класс болса, 9 класска чейин окуш керек, 9 класска чейин окуш керек. Алман 12 жашар кызым такыр укпайт, кичинесинен бери ушундай жаш бала кыял, кызыма мээрим бере албайм, аябай кыйналам, келечеги кандай болот деп ура турган иштерди көп кылат, кантем билбейм дейт. Ура турган иштерди деп атат да, көрдүңүздөр, ура турган. Кандай сиз үчүн ура турган иштер кандай, жазыңызчы. Ушул нерсе кызык болуп жатат да. Сизди кызыңыз эмне үчүн? Сиз мына өзүңүздүн сурооңузга өзүңүз жооп бере атасыз. Апалар, мен сабагым көптөн бери окуп жүргөн апалар, билип калсаңыздар керек, бул өзү. Мен мээрим бере албай жатам деп, бере албайм деп жаздыңыз, аябай кыйналам деп жаздыңыз. Келечеги кандай болот деп ойлоп атасыз, ооба. Анан ура турган иштерди кылат. Эмне себептен ура турган иштерди кылат? Апа, мага мээрим берчи, апа, мага мени карачы, көңүл бөлчү, кучактачы, мени жакшы көрчү, эркелетчи деген жан дүйнөгө кыйрагы. Бул мындай апалардын суроолорун окуп көрсөңүздөр, өздөрү суроо берип, өздөрү эле жооп берет да, кайтачы. Эмне үчүн мээрим бере албай атам? Жөн эле мээрим бере албайм деп эле коюш оңой да бизгечи. Аракет кылышыбыз керек да. Балдарды сабак кара деп урушабыз го, заставить этип урушабыз го. Ким? Келесиңер азыр? Акбидикини? Келишти нуристер? Чогулушка? Макул. 12 жашар кызым такыр укпайт, кичинесинен бери. Айттым, Арзандатуу менен каттап, арзандатуу номериңиздерди калтырсаңыздар, кыздар менен байланышыңыздар. Балам бүгүн пайгамбарыбыздын уругу, небере чебереси, канчанчы эмеси да келиптир. Азыр Центральный мечитте ошол пайгамбарыбыздын урпактары келип, ошол жакта сүйлөп берет. Балдарым ошол жака кетишкен, азыр дагы чыгып кетип атышпайбы, ошол жакта болобуз дейт. Агрессиясы калат деди. Ооба, калат. Мына практикадан өткөзгөн апалар жазып жатат. Баламды кучактайм деген гайтым бар го. Окусаңыздар аябай көзүңүздөр ачылат, көп нерсени түшүнөсүздөр. Оңой эле нерселерди кылбайбыз биз көбүнчөчү. Бизге мындай да, мектепке жоопкерчиликти үйүп коебуз, же кээ бир апалар лагерге берип салышым керек. 3 айдык лагерлер жокпу ранажа деп сурашат да. Медресеге берип салып элек деп аларга жоопкерчиликти ошол жактан жакшы тарбиялап берет деп айтышат да.
садикке дагы берип коюшат. Биз өзүбүз апа болдукпу, төрөдүкпү, физикалык жактан даяр болгондон кийин мына сезимибизди, психикабыздагы даярданга аракет кылышыбыз керек. Мен кыла албайм деп коюш оңой эле, бирок аракет кылышыбыз керек да, апалар. Ооба, Гүлшана, ажырашуу балдардын психикасына кандай деңгээлде таасир калтырат? Ажырашуудан кийин балдарды психологко алып барыш керекпи? Ооба, алып келип койсоңуздар жакшы да, ажырашуу балдарга көп травмага калтырып коет. Кандай кылып ажыраштыңыздар, кандай кылып мамилелер кандай болуп калды? Албетте ата энесинин эки жакка кетиши балдарга катуу тиет да. Ассаламу алейкум, менин 2 балам бар, чоңум кыз 2 жашта, кичинем уул. Москвага кетишим керек, таштап дейт. Ой, Гүлшан, таштап кетпеңиз, суранычы. Убакыт өтө тез өтүп жатат, билип атабыз, көрүп атабыз, бардыгыбыз эле мойнубузга алып жатабыз. Балдарыңыз эртең эле чоңоюп кетет. Азыр балдарыңыз сизге аябай муктаж болуп турган мезгил, Гүлжан. Сиз балдарга муктаж болгондо балдарыңыз да сизге мээрим бере албай кыйналат. Аябай тарынгандар, бул жакта деле апалар таштап кетип, ата энеси таштап кеткен мигранттын балдары азыр чоңоюп өздөрү балалуу болуп калышты. Жазсаңыздар болот. Личкага деле катка жазсаңыздар, ушундай чыгарып коюңуз сториске, апалар окушсун, таштап кетейин балдарымды деген апалар окушсун да. Эми бир выход таап алаттыр. Эмне үчүн кетип жатасыз да Москвагачы? Курска арзандатуу менен 50 гана орун калды деп жазып атышат кыздар. Азыр 50 орундун дагы бир 10 чактысы толуп калды. Жазылыңыздар апалар, бардыңыздарды күтөм. Балдарды 7 жашка толтуруп анан беришет экен го дейт. Ооба, өзү 7 жаштан илгертен изилденип келген, 7 жаштан бериш керек деп, бирок азыр балдарыбыз эрте чоңоюп жатышат. 6 жаштан дагы балдар мектепке даяр болуп калып жатышат. 6-7 жаштан, анан 5 жаштан өтө эле эрте болуп калат. 5 жаштан бергендер да бар. Өтө эле эрте болуп калат да. Айта албай, Илай садикте балдар капалса жооп кайтара албайт. Кантип баламды коркпогонун ачык кыла алам дейт Анара. Анара, балам бүрүшүп коркуп, өзүнүн оюн айта албай ыйлайт деп жатасыздар да. Баланын өзүнүн оюн айтырасыздарбы, сүйлөшкөнсүздөрбү сиздер? Суроолорду бериш керек да, көбүрөөк суроолорду бериш керек балдарыбызга оюн айтырыш үчүн. Бирок баланын жаш курагына жараша суроолорду беришибиз керек. 6 жашар балаңызга мисалы үчүн бул кандай түс деп суроо бердим, кыйраттым деп ойлойбуз да биз апалар. Бул кандай түс деп айтабыз, бала мындай карап туруп жооп бербей коюшу мүмкүн. Себеби бала аны дабына билет, кичинекейинде билет. Ушундай билбейт деп ойлоп атам, апам кызыктай эле суроо берет, мен жаш бала деп ойлоп атабы деп бала капа болуп кетет да. Оңой мындай берсеңиздерчи. Ошон үчүн баланын дагы ар бир жаш курагына жараша суроо бергенди билели. Бала биринчи сүйлөй албашы мүмкүн, өзүнүн оюн айта албашы үчүн, оюн айтыш үчүн сиздер үлгү болуп, биринчи сиздер өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтып бериңиздер балага. Бүгүнкү күнүңүз кандай өттү айтып бериңиз, эртең менен тургандан баштап ой ушундай болду, кызыктуу окуяларыңыздар, таң калган нерселериңизден айтып бериңиздер. Анан айтып бериңиздер десе да кээ бирки апалар кечке эле наалып эле чарчаганын айтып бергениңиздер да болбойт да. Бир кызыктуу, бир таң калтырган окуяңызды айтып берсеңиз, эми сенин күнүң кандай өттү балам десеңиздер, бала карап туруп, ушундай айтыш керек турбайбы деп ойлойт дагы. Сүйлөгөндө үйрөнүп баштайт. Азыр 6 жашта эң сонун убак үйрөткөнгө. Телеграм микрофонуңуздарды ачып суроо берсеңиздер болот. Да 5 мүнөт. Ой, азыр суроолор качып кетет го.
мынада караңыздарчы, ой, суроолор качып кетет. 6 жашта аябай какшатмай, бир айтканды укпайт. Мисалы оюнчуктарын чачса жыйна деп койчу деп дедетип атып, араны жыйнайт, эмне кылсам болот деп атат да. Белачы мындай жазганда деле мисалы үчүн жыйнап деп еще сүйлөгөндө дагы көп айтсаңыз керек бул нерселердичи. Биз балдарыбыз эмне үчүн тиле албайт? Какшатма деп айтабыз го. Бала какшатма эмес. Бир айтканды укпайт. Сиз түшүнүксүз айтышыңыз мүмкүн. Же ушул сөздү күнүгө тез айтышыңыз мүмкүн. Кээде көп сөз айтып коюшуңуз мүмкүн да. Андан көрө балаңыздын колунан кармап туруп, көзүнө карап, мындай тизелеп туруп, балам, кел. Мына оюнчуктарыңды өзүнүн үйүнө алып барып коелу. Бардыгы бири-бири менен кучакташып жатсын. Бир туугандар да бардыгы. Же булар үшүп калды, үйүнө апарып ташта жаза эме үйүнө жаткызалы, коробкаларга салып коелу, же жыйнап коелу деп мындай колунан кармап көзүнө карап деп айтыңыз да. Кел, кана жыйнап кой азыр. Ал, муну ал. Өзүңүз жыйнап койбоңуз. Ой, азаматсың, муну алып барып сал деп мындай колдоп кубаттап мындай поддержка кылып турушубуз керек да. 2-3 жасагандан кийин бала өзү үйрөнүп баштайт. Биз жөн эле жыйнап кой, жыйнабайсыңбы, мындай кылбайсыңбы, андай кылбайсың деп сүйлөй беребиз да. Кээерки балдар менен сүйлөшкөндө, кичинекей балдар менен консультацияда келгенде сүйлөшөсүң го, сүйлөшкөндө айтат да. Ой, апам 2 саат сүйлөй берет. Сөзүнө түшүнбөйм дейт да. Сааттын чыкылдагандан эле вообще сизге маани бербей калат да. Биз какшатат деп ойлойбуз. Бала сиздин сөзүңүз өзүбүз кээде майдалап, маанисиз көп сүйлөп алабыз да. Андан кийин да бир бала чоңой эле калган бала айтат. Апам бир эрте жат балам деген сөздү айтыш үчүн 2 саат сүйлөйт дейт да. Ошону жөн эле эрте жат балам деп эле айтып койсо болбойбу деп айтышат да. Аябай кээде булар менен сүйлөшкөндө күлкүм келет. Апаларын айтсаң кийин күлүшөт кайта өздөрү. Кээде ыйлаган келет. Ар кандай окуялар бар. Балдарды ушунчалык жакшы көрөм да. Балдарды эле эмес, негизи адамдарды көргөндө, бардык адамдарды жакшы көрөм да менчи. Аябай агрессивный, жаман болса деле, байкуш, эмнеден кыйналып атат болду экен, эмнеге мындай агрессивный болуп кетти экен деген сыяктуу ага кайта боорум болот да. Ошондуктан адамды сүйүп, жашоолорду сүйүп, кээде адамдар көргөндө бирибизди жек көрмөйлөр аябай көбөйүп кетти го. Өзүбүздү кыйнайбыз да. Сиздер менен коштошом анда апалар. Тынч болуңуздар, эртең да түз эфирден жолугушабыз. Баарыңыздарды жакшы көрөм. Пайдам тийген болсо аябай кубанычтамын. Эртең дагы түз эфирден жолугушканча тынч болуңуздар, аман болуңуздар.